bilgenimen, bilelегim көп эле, жарыгы жок, көптү көрдүм, түшүндүм. Мен кагылган ушул эски көчөлөр бүгүн менден чейрек кылым кичүүдүр. Ушул жолдон уюп калган муңзарга буюк турган бурганактар, куюндар үңүлүшүп, үнү бүткөн жылдарга мени көрөт, мен көрбөгөн кылымдар, үңүлүшүп, жарык өчкөн жылдарга бизди көрөт, биз көрбөгөн кылымдар. Geldi bile tınçıp yaşağın, geçirip koy meni жүрөгүм, tarta verip süyүү azabın özümdağı abdan jüdödüm. Özgölörдөй болбой калдык да, өмүр бүгүн боштой сезилди, терезени тиктей масыртта жыл аягы жаштык кетилди, жыл аягы сүйүү түгөндү, кечтер өттү, өттүм кечтердей, жүрөк сенде бүгүн бир өлдү, жашайт эми, жашайт эстелбей. Кыздарыбыз Москвада жүргөнү мен көп эле угуп жүрөм. Ушундай абдан мыкты биздин акындарыбыз бар деп. Ушу бүгүн бизге Бишкекке келип, той берип орто жерде турабы да, же барып келдиңерби кудаларыңарга. Ошентип мына ушул жерде бизге келип поэзиясын тартуулаганга миң мерте рахмат, ыраазыбыз. Эми жыл бою Москвага барганда да, Москвада да ушундай кечелерди өткөзөт экен. Бирок Москвага барганда ушу Бишкекте, филармонияда ушундай татынакай кече өттү эле. Биздин поэзиябызды эл абдан жылуу кабыл алды эле деп. Могу жерде абдан көп жаштар отурат. Мен ойлойм, булар үчүн биринчи жолу ушундай поэзия менен жолугушууда болушу мүмкүн. Бирок ушул кечеден баштап булар ушу китептериңерди сатып алып, аркасынан түшүп деп ар бир акындын ошентип поэзияга, ушул сууга, ушул башатка мына дайыма барып суунуп турса, мен оюмча биз ушу поэзия кечелеринин максаты ошондо аткарылат. Рахмат сиздерге. Эмне үчүн сентябрь жол, сентябрдагы жол? Мен 2 сентябрь күнү жолго чыккам. Нуриза Өмүрбаева 3 сентябрь күнү жолго чыккан. Анан биз келатканда эле башкы максатыбыз Кыргызстанды кыдырып эс алып кетебиз деген максат болчу да. Анан Бишкектен аэропорттон түшкөн күндөн баштап күнүбүз жолдо өттү. Токтогулга бардык, Токтогулдан Ошко, Оштон Алайга, Нокатка. Анан сентябрдын акырына чейин ар бир күнүбүздү бөлдүк да өзүчө отуруп алыпчы. Анан бизге ошол пландын ортосунда эле Роза Отунбаеванын фондунан кече сунуштап калышты. Кече өткөргүлө биз менен деп. Макул болдук. Андан кийин кечеңердин атына эмне коесуңар деп сурашты. Биз тамашалап атканбыз Нуриза көз. Тытылган сентябрь, тентеген сентябрь деп, анан кийин бир аз маданиятташтырып жолдогу сентябрь деп койдук. Жол биздин өмүрүбүз, негизгисинен биздин өмүрүбүздүн көбү жолдо өтөт. Антип жооп бербесем деле, мисалы, чыгармачылык жол, бакыт жолу, өмүр жолу, сүйүү жолу. Негизи биздин жашообузду көп жолго бөлсөк болот. Бул ошол жол.